Урматтуу төрага, урматтуу кесиптештер, сиздердин карооңуздарга сунушталып жаткан мыйзам долбоорунун максаты Кыргыз Республикасынын жарандарынын финансылык коопсуздугун камсыз кылуу, алдамчылык жолдору менен алынган насиялардын алдын алуу жана жарандардын өз каржылык маалыматынын үстүнөн көзөмөл жүргүзүү укугун кеңейтүү болуп саналат. Негизги жаңылык өзүнө насия алууга тыюу салуу механизмин мыйзамдаштыруу. Бул жарандарга төмөнкү мүмкүнчүлүк берет. Насия бюросуна кайрылып, өз атынан насия алууга бөгөт коюу, ошондой эле зарыл учурда бул тыюуну алып салуу укугуна ээ болуу. Эмне үчүн бул зарыл? Акыркы жылдары өлкөбүздө жасалма документтер менен же жарандардын макулдугусуз насия алууга байланыштуу кылмыштар көбөйүүдө. Мындай учурлар жарандардын насиялык рейтинги бузулушуна, каржылык абалынын начарлашына жана социалдык чыңалууга алып келүүдө. Кыргызстанда жыл сайын насия боюнча алдамчылык көбөйүүдө. Ички иштер министрдин маалыматына ылайык, 2024 жылдын ичинде 10 миңден ашык кылмыш иши козголуп, 36% алдамчылык фактыларына байланыштуу болгон. Жалпы келтирилген зыян 1 миллиард сомго жакын. Улуттук банкка 2024 жылы 1000ден ашык даттануу келип түшкөн. Анын 100дөн ашыгы түздөн-түз алдамчылык фактыларына байланыштуу. Ошондой эле азыркы учурда алдамчылар жасалма интеллект колдонуп, адамдын сүрөтүн жасап, онлайн аркылуу насияларды алууда. Бул ыкма менен жарандардын паспорту, биометрикасы колдонулуп жатат. Мисал катары, 2024 жылы Бишкек шаарынын тургуну Ташыбекова өзүн улуттук банктын жана укук коргоо органдарынын кызматкери деп тааныштырган кылмышкердин торуна түшүп, болгону 6 күндүн ичинде ар кайсы банктардан жалпы 800 миң сомдук насия алууга мажбур болгон. Ал насияларды онлайн жана өз колу менен барып алган. Бирок кийин бул иш алдамчылык жолу менен жасалганы белгилүү болгон. Натыйжада анын насиялык тарыхы бузулуп, бир нече ай бою соттук териштирүүлөргө туш болгон. Бул мыйзам долбоору жарандардын макулдугусуз насия алуу коркунучунун алдын алат. Насия бюролоруна жана банктарга укуктук негиз берет. Улуттук банкка көзөмөл жана санкциялык механизмдерди бекитет. Жарандарга өзүнүн насиялык тарыхына бөгөт коюу укугуна мыйзамдуу түрдө берет. Финансылык сектордогу ишенимди жана туруктуулукту арттырат. Бул мыйзам долбоору кошумча каржылоону талап кылбайт, коомдук талкууда колдоо тапкан жана башка мамлекеттерде ийгиликтүү иштеп жаткан механизмдерге таянат. Урматтуу кесиптештер, бул мыйзам каржылык коопсуздукту жогорулаткан, жарандардын укуктарын реалдуу коргогон прогрессивдүү кадам болуп саналат. Сиздерден бул мыйзам долбоорун колдоп берүүнү өтүнөм. Суроолор болсо жооп берүүгө даярбыз. Рахмат.